Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Чолпон Ата шаарына келдик. Чолпон Ата шаарындагы өзүбүздүн менин артымда турган үйдү көрсөңүздөр болот. Бул үй болсо 130 чарчы метрлик 8,5 га 8,5 болгон биздин үй. Көп кардарлар салдырат бул үйдү. Билесиздер, под евро ремонт деңгээлге чейин азыркы учурда 3 миллион сом тегеринде мындайча айтканда айланып жатат. Ал эми бул үйдү биз кардарыбызга 2021-жылы салып бергенбиз. 2021-жылы салып берип, ошондон бери колдонуп, жашап келатат. Бүгүнкү видеонун тартканыбыздын себеби ушул окуя жөнүндө мен силерге айтып берейин дегем да. Кардарыбыз 2021-жылы салдырып, үйдү колдонуп жатат. Жана 2022-жылы баарыңыздар билгендей, Россиядагы, Украинадагы акыбалга байланыштуу Кыргызстанга Россиядан аябай көп туристтер келе баштаган себептен 2022-жылы бул үйдү ошол мындайча айтканда келген адамдарга арендага бере баштаган. Азыр дагы үйдүн ичинде Россиядан келген коноктор жашап, акчасын төлөп, бизнес кылып атышат да. Анан бул жерге келген ошол эле жанагы кардарлары башка жердеги пансионаттарды, башка жердеги пискоблоктон салынган домдорду карап, квартираларды карап, ошолордун арасынан жылуу экен деп атайын кардарыбыздыкын келип снимать этип, арендага алып жашап жатышат. Кайра 2023-жылы азыр бизге келип, жаңы келишим түздүк. Жаңы келишим боюнча биз ушул эле сип панелден 4 номурлуу, ар бир номурунда болсо бир жатуучу бөлмө, бир санузел жана ошондой эле кухня, зал болгудай кылып туруп 4 номер, бир подъездный болгон дом салып берген жатабыз. Бул жерде атайын бош жер турат. Ушул бош жерге Кудай буйрса биз менен келишим түзүлдү. Жакын арада биз фундаментный иштерин баштап, домду 3 айдын ичинде тапшырып берген жатабыз. 3 айдын ичинде биз кардарыбызга деген 90% ишин бүтүрүп беребиз дагы. Фундаментин куюп, ичин толтуртуп, трамбовать этип, дубалдарын көтөрүп, межэтажный перекрытиясын коюп, экинчи этаждын дубалын коюп, чатырын жылуулап, крышасын, чатырын жаап, ветровой карниз, водостокторун коюп, сырткы фасадын коостоп, үйдүн ичине болсо гипсокартон менен дубалдарын чаптап, электромонтаж, гипсокартон, шпаклевка, сантехникалык ход-выходдарын жана ошондой эле вентиляционный системасын коюп, сырткы брондолгон эшигин коюп, 90% ишин бүтүрүп туруп, тапшырып беребиз дагы. Кудай буйрса кардарыбыздын ою боюнча көлдүн сезонуна үйдү салып жетишкени жатат. Сиз дагы Ысык көлгө ушундай чоң, мындайча айтканда многоквартирный, көп кабаттуу, көп батирлүү үй салам деп пландап, ниет кылып жаткан болсоңуз, бизге кайрылсаңыз болот. Биз сизге аз убакыттын ичинде арзан баада салып бере алабыз. Мисал катары азыр силер видеодон көрсөңүздөр болот. Үйдүн планы турат, канча болот экен, кандай болот экен өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мен жогоруда белгилеп кеткендей 90% ишин толугу менен бүтүрүп берип атабыз. 3 айдын ичинде ошол мындайча айтканда ошол иштердин баары жогорку проектиде болжолдуу эсебин айтып кетейин. Анткени дегенде баа эртең өзгөрүп турат, себебинде сиз башкача материалдар тандашыңыз мүмкүн. Орто эсеп менен 3,5 миллион сомдон 4 миллион сомдун ичинде айланып калат. Ал сиз тандалган материалдарга жараша сумма нары бери плюс-минус болуп турат. Биз 3 айдын ичинде тапшырып беребиз. Сиз болсо башка кардарларыңызга тапшырып чакан, мындайча айтканда пландаган бизнес ниетиңизди ишке ашырганга мүмкүнчүлүк аласыз. Мисал катары мен ушул эле жерден кардарыбыздын окуясын айтып берейин. Тааныштары дагы пискоблоктон чоң гостиница баштаган экен. Чоң гостиницасынын көлөмү ушул эле биздин гостиницадын тегерегинде дейт. Бирок азыркы учурдага толугу менен бүтө эле экен. Биринчи этаж эле бүткөн дейт. Экинчи этаж эч нерсеси жасала элек дейт. Пискоблоктон жасалган дейт. Ошого эле кардарлар өзүлөрү салганда $57 миң тегерегинде акча киргизип жиберди дейт. Ошол себептен бизде кардарлар көп ойлойт. Мен өзүм салсам, же болбосо строительдерди өзүм жалдап салсам, үнөмдөп калам депчи. Бирок тилекке каршы көп учурда андай болбой калат. Ошол себептен мындайча айтканда кыргыздын макалы бар эмеспи? Бөдөнөнү сойсо да казапчы сойсун деген. Ошондой сыяктуу курулуштан үнөмдөп, бат салып, жана жайга, сезонго жетишип, иштетип, кайра акчасын артка кайтарам десеңиз, бизге кайрылыңыз. Биз кызматтабыз.
Thank you.